Кезекте ички иштер министринин расмий иш сапары Ысык көл областында болду. Мелис Турганбаев иш сапарындагы күндүн башталышын Балыкчы шаарынан баштады. Балыкчы шаарындагы шаардык ички иштер башкармалыгынын абалы менен таанышканда кыш камылгасын эч-ак көрүш керек экендигине карабай, көмүр алынып келине электиги маалым болду. Мындай шалакылыкка жол берген жетекчилерге катуу эскертүү берүү менен министр бул маселени ордунан чечти. Где Халид? Я тоже. Давай надо это. Да, мы уже на днях начинаем. Сейчас откроют деньги сразу. Начинаем. Так точно. Сенде ким бар? А, тяхта да, этот головной у них ШХУ там, да? Так точно. Чик. Нет, они наши. Нет. Вот это кто будет? Он же не будет делать. Мы будем делать. Сами, да? Так точно. Давай. А почему этот угля нету до сих пор? Уголь сейчас. На днях, да. На днях. Зима началась. Давай. Андан ары министр 100 баладан турган атайын дайындалган полк менен таанышты. Полктун жетишпеген маселеси транспорттун жетишпегендиги экендигин билген министр бул маселени да чечерин жана полкко дагы 30 бала кошумчаларын белгилеп өттү. 30 человек набрать надо здесь. Местных ребят наберите по Исыкульской области. Нарындан алгыла балдар. Потому что здесь Исыкуль, Нарын будут обслуживать. Это полк специального назначения МВД. Базируется здесь. Имейте в виду. Мелис Турганбаев биринчи иш күнү Ысык көл областынын түштүк тарабынан улантты. Элет жериндеги аймактык милиция бөлүмүндө атайын көчөлөрдү көзөмөлдөөчү камералардын орнотулганына күбө болду. Мындай ыкмак кылмышкерлерди кармоодо, мал уурдап жаткан учурларды көзөмөлдөөдө чоң өбөлгө экенин аймактык милициялар министрге түшүндүрүштү. Тик жолду көрмөсүң. Жолду көрмөсүң. Машиналерди бар. Малга каршы аракет кылышып койгонбуз. Адвокаттын жардамы менен. Атөкө, анан фильтр да коёбуз. Айыл жеринде видеокамера коюш деген кыйын. Бул жакшы самал болду бурса. Карабого айлып отурабыз, аяктан ошо койдук. И бакамай карабыз. Жалпысынан областагы милиция кызматындагы иш абал канааттандырарлык десек болот. Анткени мурункуга караганда кылмыш иштери бир топко кыскарып, калктын көйгөйүн көчөгө чыгып, бейбаштык кылып, тартип бузуулар менен билдирбестен түшүндүрүү иштеринин жүрүп жаткандыгына да күбө болду. Анткени ар бир айыл өкмөттө атайын түзүлгөн аксакалдар кеңешинин билдирүүсүнө караганда, милиция менен бирдикте иштеген айыл ичиндеги аксакалдардын мүчөлөрү ар жарандын көйгөйү менен жеке таанышып, иш алып барып жаткандыгы белгилүү болду. Жакшы эле болду да? Ооба, жакшы эмес. Жакшы иштеп атабыз. Баягыда тоноп Четке ушундай биринчи ачылып жакшы болду. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Мелис Турганбаев жөнөкөй эл менен болгон маектешүүсүндө жетекчилер эң негизгиси эл менен болуу керектигин, эч кандай жол тосуп тартип бузуулардын кереги жоктугун, андай учурларда карапайым эл запкы жээрин, ошондой эле эл менен милициянын ортосунда ажырым болуп, милицияга кол көтөргөн учурлар да болгондугун эскертти. Калктын тынчын алган ар кандай багыттууларга жол бербей, ынтымак, тынчтык менен жашасак, өлкөнүн келечеги болоорун айтып, элге бейпил жашоо каалады. Мен эмне деп айткым келет, баарыбызда элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Самый главный могу милициябыз биздин элдик милиция болуш керек. Элге жардам бериш керек, элдин ишенимин биринчилерден акташыбыз керек. Мурдагыдай болбой, баягы элге бөлөкчө көңүл бурбасак болбойт. Ошон үчүн мен ушул кесиптештерге да айтып кетет элем, мына өздүк курамга. Эл менен чогуу, эл менен жакшы иштегиле. Иш сапарынын аягында министр жеке бөлүм менен болуп жыйын өткөрдү. Алдын ала барып иштеш керек. Алдын ала барып иштеш үчүн эмне үчүн биз жана жанталашып мен канча күндөн бери тетигин жер суунун баарын кыдырып жүрөм. Айылдарга кирипчи, эл менен жолугуп, ошондой эл менен жолугуш керек. Ар бир начальникти керек болсо ар бир айыл, ар бир көчө билиш керек наличие. Могу биздин начальник милициябыз. Могу биздин участковый. Могу биздин зам начальника ошол ровдуда иштеп жүргөн. Бул могу кылмыш жагын карайт, бул болсо мына бирок участковыйлордун чоңу деп айтып калат го, айылдачы ошондой болуш керек. Ошондо эл силерди сыйлай баштайт, анан эл сөзгө келет. Тааныйт. Эл тааныса айтат, окуй тиги начальниги келиптир, ошого бирөө сөз айталычы, мону токтотолчу, мына баш аламанды деп. Эл деле сабырдуу да, баарын түшүнүп турат. Мына кече айтпадыбы? Мына жакшы болуп калды кичине. Жакындатчы ушу элге милицияны. Элдик болсунчу деп атат баары. Үмүт Муканбетова, Кабарлар KG сайты.